Кылмыш жасап, ал кылмыш оор эмес болсо жана соттун чечими менен 5 жылга чейин эркинен ажыратуу чечими чыккан болсо, мындай жарандар пробация кардары болууга укуктуу. Пробация деген эмне? Пробация кардары кандай социалдык мүмкүнчүлүктөрдү ала алат? Мына ушундай суроолорго бүгүн биз жооп издейбиз. Студияда мен Бигайым Садыкова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү конокторубуз Марсан Сызбаев, пробация департаментинин түштүк аймагы боюнча жетекчиси, жана Бакыт Мойдунов, адам укуктары боюнча Advocacy борборунун юристи. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Алгач маселе эмне жөнүндө болот? Тереңирээк билүү үчүн биз жасаган атайын сюжетке көңүл бурсак. Карманыбыз мындан 7-8 жыл мурун Кыргыз өлкөсүнө туура келбеген диний агымдарга азгырылып кеткендиги үчүн соттолгон. Соттун өкүмү боюнча ал 9 жылга эркинен ажыратылган. Бирок колунда 2 айлык баласы болгон үчүн 14 жылдан кийин камалат деген чечим чыккан. Мына ошол күндөн тарта пробация институтуна каттоого туруп, мына ушул жактан ар тараптуу колдоо алып келет. Бир айда калтырбай мен ушул жерде каттоодо турам, пробацияда. Арайсаң келем. Бул жерде эң негизгиси адамга биринчи мамиле жакшы болуш керек. Адам катары, бир личность катары мамиле кылыш керек. Жакшы. Андан алдыңкы адамдарды мен мындай не кылбачу элем. Алар грубить этишчү эле. Булар азыр жакшы мамиле кылышат мага. Жеке личный мындай гордостька тие турган мамилелер кылышпайт да. Жакшы, анан эң негизгиси ошо жакшы беседа кылганда адам өзү ачылып сүйлөшөт го. Мага үй шартымды түшүндүргөнмүн, булар түшүнүшкөн, жардам беребиз дешип. Азыркы күндө ошол мен пособие алып баштадым. 2430 сом пособие алдым 3 кызыма. Рахмат ушуларга. Ош шаары боюнча пробация органында 300дөй жаран катталган. Мына ушул жарандар ар ай сайын келип, өзүнүн көйгөйлөрү, милдет укуктары боюнча кеңеш алып, жашоого болгон көз карашын өзгөртүп, жакшы жакка оңолууга шарт түзүшөт. Бул жакка бир эле улуу муундагылар эмес, жашы жете элек өспүрүмдөр дагы каттоого алынган. Бизге 1 жылга пробация көзөмөл менен 8 класста окуган бир бала каттоого келген. Атасы Ош шаары боюнча, Ош шаарында жашачу, атасы менен каттоого келчү. Апасы азыркы учурда Россияда болгон. Эч кандай байланышы жок апасы менен, атасы менен жашап, баягындай үйдө аябай кыйынчылык менен жашашкан. Бирок өзүнүн да психологический отклонениясы менен ошол учурда биз окуусуна барбай, окууга мындайча айтканда желаниясы кетип калып, биз ошого окууга кайтарып бергенге жардам бергенбиз. Пробация институту өз кардары менен өз ара тыгыз байланышып, социалдык, укуктук, психологиялык жана юридикалык жардам көрсөтүшөт. Жыйынтыгында пробациянын кардарында башкача айтканда сыналуучуда оңолууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Ар бир кардарга өзүнчө пробациялык программа түзүлүп, ошонун негизинде пробациялык көзөмөл жүргүзүлөт. Пробация негизги бул коомдон обочолонтпогон, оор эмес, жазасы 5 жылга чейинки эркиндигинен ажыратуу жазалары каралган, жазаларга карата колдонулуучу мамлекеттин мажбурлоо чарасы да. Бул анча оор эмес жасаган кылмыштарга карата колдонулат, пробациялык көзөмөл. Бул кандай жазаларга түрлөрү? Бул коомдук жумуштар, түзөтүү жумуштары, пробациялык көзөмөл, кээ бир кызматтарды ээлөө укугунан ажыратуу, эркиндигинен чектөө, ушул сыяктуу жазаларга тартылган инсандар бизде пробациялык көзөмөлдө турушат. Маалыматка ылайык, пробация институтунун негизги милдети соттолуучунун моралдык, материалдык жактан бутка тургузуп, коомго аралаштыруу. Эске салсак, пробация мыйзамы Кыргызстанда 2017-жылы кабыл алынып, 2019-жылы 1-январдан күчүнө кирип, мыйзамдуу иштеп баштаган. Эми жогоруда айтылгандай, сюжетте көргөзүлгөндөй, Марс мырза, сиз кичине кошумчалап кетсеңиз, пробация деген эмне мындай жалпак тил менен? Пробация бул инсандын социалдык изилдөөсүнө негизделген, пробация кардарынын
жүрүм турумун оңдоо, аны кайрадан кылмыш жасоосун алдын алуу, ушундай негиздерге негизделген бул мамлекет тарабынан жүргүзүлүүчү комплекстүү иш чаралардын жыйынтыгы. Пробация негизи бул адамга мүмкүнчүлүк берүү. Кандай адамдарга? Бизде бул боюнча биринчи ошол пробациянын тарыхына бир аз кайрылып өтсөм, пробация институту негизинен Улуу Британия өлкөсүндө 18-кылымда пайда болгон, андан кийин АКШда 19-кылымда и мына жакын арада Борбордук Азияда пробация институттары түзүлдү. Ошонун арасында мына Кыргыз Республикасында соттук укуктук реформанын алкагында 5 кодекс жана 2 мыйзам иштелип чыгып, ал мыйзамдар 2019-жылы 1-январда мыйзамдын күчүнө кирип иштеп баштады. Ошол мыйзамдын бири бул Кыргыз Республикасынын пробация жөнүндөгү мыйзамы. Ушул мыйзамдын негизинде Кыргыз Республикасында жаңы социалдык укуктук институт түзүлдү. Негизги бул институттун негизги бир максаттарынын бири болуп, бул мамлекеттин, коомдун коопсуздугун камсыз кылуу, пробация кардарларын көмөк көрсөтүү, социалдык көмөк көрсөтүү, алардын кайрадан социалдаштыруу, реабилитациялоо, кылмышты алдын алуусун, кайрадан кылмыш жасабоосун алдын алуу, бул негизги пробация институттунун негизги максаты болуп саналат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 666-токтомунун негизинде Кыргыз Республикасында Юстиция министрлигинин алдында пробация департаменти түзүлдү. Бул Юстиция министрлигинде алдында 1-сентябрдан баштап пробация департаменти түзүлүп, ал негизинен борбордук аппараттан жана 3 аймак аралык башкармалыктан түзүлдү. Ошол бир аймак аралык башкармалыктын бири болуп, Ош облусу, Баткен облусу, Жалал Абад облустары боюнча аймак аралык башкармалыгы. Бул аталган аймак аралык башкармалык ушул 2019-жылдын 1-сентябрынан ушул күнгө чейин иштеп келүүдө. Негизинен бул аймак аралык башкармалыкта бүгүнкү күндө 78 штат, мамлекеттик жарандык кызматкерлер штаты жакында ушул 2021-жылдын штаттык ыраттамасы менен 78 штат болду. Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан пробация институтун өнүктүрүү боюнча атайын жол карта бекитилген. Ошол жол картанын негизинде 2023-жылга чейин пробация департаментине атайын штаттар каралган. 2023-жылга жалпы штат 300 штат пландалган. Ошонун алкагында быйылкы жылы да жаңы штаттар берилди. Негизинен ошол иштерди жүргүзүп атабыз. Пробациянын кардары болуп кимдер өтүп атат азыркы мезгилде? Пробация кардары булар кимдер? Пробация кардарлары булар соттор тарабынан жасаган кылмышы, эгерде ал тарап жазык кодексинде көрсөтүлгөн жазасы боюнча 5 жылдан эркиндигинен ажыратуудан ашпаган жазалар болсо, сот тарабынан пробация органдарына атайын пробациялык баяндаманы даярдоо боюнча соттук талап жиберилет. Биздин пробация органдары ошол айыпталуучуга карата социалдык, психологиялык жактан аны толук изилдеп, анын иштеген жумушунан, коңшуларынан, жашаган жеринен, эгерде окуса окуган жеринен маалыматтардын баарын чогултуп, атайын корутунду берет. Пробациялык көзөмөлгө алууга болот же болбойт деп. Эгерде пробациялык көзөмөлгө алууга жатса, бул сотко ошол пробациялык баяндама жиберилет, сот ошону эске алуу менен бизге пробациялык көзөмөлгө жиберет. Бул коомдон обочолонтпогон жазага тартылган жарандар, пробация кардарлары болуп саналат. Булар кандай жазалар? Биринчиден пробациялык көзөмөл, бунун мөөнөтү 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөткө сот тарабынан дайындалат пробациялык көзөмөл. Ошондой эле коомдук жумушка тартылгандар, бир аныкталган бир саатка сот тарабынан коомдук жумушка тартылат. Эркиндигинен чектелгендер, кандайдыр бир кызматты ээлөөдөн ажыратылгандар, ошондой эле түзөтүү жумушуна тартылгандар, жана башкалар ошол биздин кардарлар болуп саналат. Рахмат чоң. Эми Бакыт мырза айтсаңыз, сиздердин уюм мына пробация институтуна көмөк көрсөтүү негизги максаттарынын бири. Ушул максат боюнча айтып өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Биринчиден жогоруда айтылып кеткендей эле бул
пробация департаменти мындай жаңы институт биздин мамлекетте. Анан биздин адам укуктары боюнча ДВКС борборунун долбоорунун ылкагында ошол иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Булар кандай? Мисалы пробация департаментин өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүүгө биз мындай компоненттерди бөлүп койгонбуз. Бул мисал ошол эле волонтер. Мисал биздин долбоор боюнча ошол жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчү студенттерин ушу пробацияга мындай кызыктыруу максатта ошол практикага жүзүндө өтүп бул пробация департаментте. Андан кийин келечекте бир жумушка мындай орношсо болот да, баягы Марс мырза айтып кеткендей эле ваканттык орундар берилет. Андан кийин медиация деп коет. Бул деле Кыргыз Республикасында мындай жаш институт эми өсүп келаткан. Анан бул жерде медиацияны ошол эки тарапты мындай жараштыруу иш-чаралар аткарылат. Бул дегени ошол пробация кардары менен жабырлануучунун ортосундагы. Анан биздин ошол долбоордун негизинде көпчүлүк коомчулук билбейт да. Ошол жеткизиш максат проекттин долбоорунун негизинде. Андан кийин үчүнчүсү бул пробация боюнча кеңештер менен иштөө. Бул долбоордун негизинде мындай көз карандысыз эксперт тартылган. Ал эксперттин мындай тажрыйбасы өтө мындай жогору десек болот. Ошол пробация кеңеш мүчөлөрүнө мындай тематикалык жактан жана пробация департаментинин кызматкерлеринин квалификациясын мындай көтөрүү максатында, жогорулатуу максатында ошол эксперт ушундай тематикалык жактан жардам көрсөтөт деп айта алам. Эми кичине статистикага токтолуп кетсек, Марс мырза, сиздерде кандай статистика бар бүгүнкү күндө? Статистика боюнча айтып кетсем, андан айтардан алдын бир түшүндүрмө берип коеюн. Пробация аны колдонуунун жана стадиясына жараша пробация 4 түргө бөлүнөт. Бул сотко чейинки пробация, аткаруу пробациясы, пенитенциардык пробация, анан пенитенциардан кийинки пробация деп 4 түргө бөлүнөт. Ошол 4 түрү боюнча бизде 2020 жылы жалпысынан 6047 кардар каттоого алынган. Биздин бул статистика Ош, Жалал Абад, Баткен облустары боюнча. Биздин аймак аралык башкармалыкта 18 райондо 5 шаарда пробация органдары бар. Өздөрүнүн функциясын аткарып келатат. Ошол жалпы ошол Ош, Жалал Абад, Баткен облустары боюнча 6047 кардар болду. Аларды 4990 бул эркектер болду. Аялдар 829 кардар. Анын ичинен жашы жетелектер, балдар 215 бала, кыздар 13 кыз. Жалпы 6047 кардар бизде каттоого алынды. Бул 2020 жылдагы статистика. Ошондой эле сотко чейинки пробация боюнча бизге 2020 жылы соттор тарабынан жалпысы ошо 3 облус боюнча 2208 соттун талабы келип түштү пробациялык баяндама даярдоо боюнча. Бул Ош облусу боюнча 1204, Жалал Абад облусу боюнча 677, Баткен облусу боюнча 327 соттук талап келип түштү. Булардын ичинен эркектерге карата 1783 соттук талап, аялдарга карата 306, жашы жетелектерге карата 119 соттук талап келип түштү. Булардын баары биздин пробация органдары тарабынан аткарылды. Сотторго пробациялык баяндама жиберилди. Кээ бир учурларда ал баяндама положительный, анан отрицательный жиберилген учурлар болду. Ошондой эле жүйөлүү мотивированный заключение деп коет, жүйөлүү корутундулар дагы жиберилди. Положительный бул кайсыл учурларда биз эгерде ошол пробациялык көзөмөлгө айыпталуучуну алууга болсо, биз чогулткан жалпы маалыматтардын негизинде алууга туура келсе, бул алууга болот, пробациялык көзөмөл колдонууга болот деп беребиз. Ал эми бир жүйөлүү себептери болсо, алууга болбосо, анда сотко ошо отрицательный пробационный доклад жиберебиз. И ошондой эле эгерде сот келген талаптары боюнча айыпталуучунун эгерде ошол туурасында маалыматты толук чогулта албасак, же ал жашаган жери аныкталбаса, же болбосо оор
кылмышка карата келген соттук талап болсо алар боюнча биз сотторго тийиштүү ошо баяндаманы жиберебиз же жүйөлүү корутунду жиберебиз. Ушундай. Алыска кетпей мен республика боюнча пробациянын Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин маалыматы боюнча статистикага кайрылып өтсөм, жалпы пробация кардары 2020 жылда 14.094 адам болгон экен. Анын ичинен жумушка орношкону 214, окууга жөнөтүлгөнү 164 адам, 240 адамдын документтери калыбына келтирилген экен. 9422 адам учеттон чыгарылып, 202 адамга пробация боюнча кеңеш берилген экен. Эми ушуну улай Марс мырза сизге мындай суроо: мисалы аялдарга жана балдарга кандай социалдык көмөк көргөзөт пробация департаменти? Негизги бир функциялардын бири болуп, ушул пробация кардарларына социалдык коштоо, социалдык жактан тийиштүү көмөктөрдү көрсөтүү бул биздин негизги милдеттерибиздин бири болуп саналат. Ушул милдеттерибиздин алкагында биздин пробация органдары дагы мына Ош Жалал-Абад, Баткен облусундагы территориалдык пробация органдары тарабынан дагы тийиштүү көмөктөр көрсөтүлдү. Бул жалпысынан бизде дагы паспорт алып берүү боюнча 59 кардардынга көмөк көрсөтүлдү. Документтерин калыбына келтирүү боюнча 25 кардарга, юридикалык жардам көрсөтүү боюнча 148 кардарга, жумушка орнотулду 63 кардар. Ошондой эле гуманитардык материалдык жардам берилди 112 кардарга. Барыңыздарга белгилүү болгондой 2020 жылы биздин Кыргыз Республикасында COVID-19 пандемиясына байланыштуу өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал киргизилген учурда көпчүлүк адамдар чындыгында гуманитардык социалдык жардамдарга аябай муктаж болду. Ошолордун арасында дагы биздин кардарларга биз дагы ошол жергиликтүү түзүлгөн штабтардын жардамдары менен, жеке ишкерлердин жардамы менен, эмгек жана өнүктүрүү министрлигинин территориалдык башкармалыктарынын жардамы менен, бейөкмөт уюмдардын жардамы менен, фонддордун жардамы менен биздин дагы кардарларга тийиштүү жардамдар көрсөтүлдү. Жалпысынан бул боюнча 126 кардарга жардам көрсөтүлдү продукт түрүндө. Ошондой эле финансылык түрүндө да жардамдар көрсөтүлдү. Негизинен бизде кардар каттоого алынганда анын ага карата социалдык укуктук жардам көрсөтүү программасы түзүлөт. Эгерде анын муктаждыктарын эске алуу менен, анын өзүнүн макулдугу менен, эгерде чындыгында кандайдыр муктаждыктар болсо, бул боюнча биздин территориалдык орган пробация органдары тарабынан жалпысынан 2023 жылы 303 укуктук социалдык жардам көрсөтүү жеке программасы түзүлгөн. Ошол программалардын алкагында мен жогоруда айткан иш-чаралар жүргүзүлдү. Бир мисал келтирип кетсеңиз, жанагы аял кишиге пробациядан өтүп жаткан мезгилде кандай жардамдар көргөзүлдү? Бул боюнча бир мисал келтирейин. Ош шаардык пробация органында каттоодо турган аял балдары бар. 4 кичинекей балдары бар. Ал аял биринчиден жумушка муктаж болгон. Экинчиден балдарына пособие албай жүргөн да. Биздин шаардын Ош шаарынын пробация органынын кызматкерлери тарабынан көмөк көрсөтүлүп, ал биздин пробация кардарыбыз жумушка орнотулду. Мына Ош шаарында Ош тазалык ишканасына жумушка орнотулду. Балдарына бүгүнкү күндө ошол пособие чегерилип, азыркы күндө ошо пособияны балдарына пособие алып жатат. Рахмат. Бакыт мырза, сизге мындай суроодо, мына пробация институтуна, пробация департаментин өнүктүрүүдө сиздер көмөк көрсөтөсүздөр, туурабы? Ушунда сиздерде кандай кыйынчылыктар, кандай жетишкендиктер бар азыркы күндө? Биринчиден биз долбоорду баштаганыбызга аз эле болду. Буга чейин биз ошол Кыргыз Республикасынын юстиция министринин алдындагы пробация департаменти менен меморандум түзүлүп жатты. Буюрса түзүлүп калат деп айтсам адашпайм. Андан кийин ошол биздин негизги ошол долбоордун алкагында бул институтта мындай кемчиликтер, анан кыйынчылыктар болбой койбойт эмес, болот. Ошол Марс мырза айтып кеткендей эле бул күндөн күнгө пробация кардарларынын саны көбөйүп атат.
Анан баягы пробация баяндама боюнча бул жерде ошол психологдордун, педагогдордун мындай жетишпестиги көрүнүп турат. Ошол бир долбоордун иш чарасында ошол биз психологдорду, педагогдорду, волонтерлорду, медиация тарап жакта иштеп аткан жарандарды мындай окутуу иш чаралары өткөзүлөт. Ошолордун мындай немесин көтөрүү, жогорутулуу максаты боюнча. Андан кийин анан бул жерде дагы айтып кете турган нерсе, пробация мыйзамы боюнча пробация кардарын мындай коомго кайтаруу максаты бар да. Бул кайтарыш үчүн көп иш чаралар өткөзүлүш керек. Бул жерде жергиликтүү мамлекет, өз алдынча башкаруу органдар жана мамлекеттик ведомстволор мындай байланышканда, бул ички иштер министрлиги, медицина тармактагы иштеп аткан кызматкерлер тартылат. Азыркы учурда биз Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин алдында пробация департаменти менен меморандум түзүлүп жатат. Ошол меморандумдун негизинде биз дагы жакшыраак долбоор боюнча иш чараларды өткөзөбүз. Мисал, пробация кеңештеринин мүчөлөрү менен жолугушуп, райондордо жайгашкан пробация департаментинин кызматкерлери менен, алар менен ошол буга чейин айтып кеткендей эле тартылган эксперттер мындай сүйлөшүү жүргүзүлүп, аларга эксперттик жардам көрсөтүлөт. Андан сырткары ошол эксперттик жардам көрсөтүлгөндөн кийин ошол сунуш, кемчилдиктер, баягы кыйынчылыктар чыгат да, ошол негизинде биз сунуш катары ошо министерство, Кыргыз Республикасы юстиция министрлигине, департамент пробациясына мындай сунуш катары көрсөтөбүз. Мондой кемчиликтер бар экен, мындай көйгөйлөр бар экен деп. Андан сырткары ошол анализ жүрөт. Бул пробация департаментинин иш боюнча. Бул жерде бир нерсени өзгөчө мындай айтып кетиш керек. Бул жерде мындай текшерүү эмес, мындай өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү болот да. Эмнеге дегенде жаңы кызматкерлер алынат. Алар буга чейин бул институтта иштеген эмес. Жанагы эле айтып кеткендей волонтерлор жана башка коомчулук тарабынан тартылган жарандарды ошол эл аралык тажрыйбаны мындай көрсөтүп, мисал Марс мырза буга чейин айтып кетти, кошуна мамлекеттерде бизге чейин пробация институту иштеп келе жатат. Ошолордун баягы минустарын дейбизби, же кемчиликтерин дейбизби, плюстарыны, мындай тажрыйбасыны биздин тартылган эксперт тарабынан көрсөтүлөт да. Кошумчам бар деп аттыңыз. Бактыңызда жогоруда пробация боюнча кеңеш туурасында айтып өттү. Ошо кошумча катары ошо Кыргыз Республикасынын пробация жөнүндө мыйзамдын 32-биринесинде пробациянын милдеттерин, бул ошол пробация кардарларына социалдык, укуктук көмөк көрсөтүү, эсепке алуу, ушул багыттарды мындай ыкчам жана натыйжалуу жүзөгө ашырыш үчүн жергиликтүү мамлекеттик администрацияларда пробациялык боюнча кеңеш, пробация боюнча кеңеш түзүлөт деп көрсөтүлгөн. Бизде азыркы мезгилде ар бир райондо, шаарларда пробация кеңештери түзүлгөн. Пробация кеңештеринин курамына кимдер кирет? Бул биринчиден ошо жергиликтүү, мисалы үчүн райондо болсо ошол райондун башчысы, администрация башчысы, бул аким пробациялык кеңештин төрагасы болуп саналат. Мүчөлөрү болуп мамлекеттик каттоо кызматынын ошол жердеги өкүлү, билим боюнча билим берүү министрлигинин ошол райондогу өкүлү, ички иштер органдарынын ошол райондук башка бөлүмдүн башчысы, ошондой эле социалдык өнүктүрүү министрлигинин дагы ошол жергиликтүү өкүлү, ошолор негизинен мүчө болуп кирет. Жалпы мүчөлөрдүн саны 11 болуш керек. Ошондой эле коомчулуктан, аксакалдар сотунан кирет, жергиликтүү айыл өкмөттөрдөн, ал эми территориалдык пробация органы ошол кеңештин катчысы болуп саналат. Булар мыйзамга ылайык бир кварталда бирден кем эмес отурум өткөрүш керек. Отурумда ошол көрсөтүлгөн пробация кардарларына көрсөтүлгөн кандай проблемалар бар, ошолордун баардыгы күн тартибине киргизилип,
тийиштүү ошол төрагасы тарабынан тийиштүү маселелер коюлуп, алар ошол отурумдун жыйынтыгы менен чечим кабыл алынат. Кандай маселелер каралган болсо, ошол маселелерди чечүү боюнча. Бул албетте пробациянын милдеттерин жүзөгө ашырууда эң бир жакшы роль ойнойт да, таасирдүү роль ойнойт. Себеби пробация тутумуна бир гана пробация органы эмес, мындан сырткары ошол башка мамлекеттик мекемелер дагы, ошондой эле жергиликтүү администрация, жергиликтүү өзүн башкаруу органдары дагы ошол пробациянын милдеттерин жүзөгө ашырууда алар дагы түздөн түз катышат. Бул пробациялык кеңештер боюнча маселе болду. Экинчиден, жогоруда волонтерлор жөнүндө дагы Бакыт мырза сөз кылып өттү. Ошол волонтерлор боюнча дагы бир кыскача айтып өтсөм, биз аймак аралык башкармалык 2020 жылы ушул волонтерлук өнүктүрүү боюнча Ош мамлекеттик университети менен, Ош мамлекеттик юридикалык институту менен, Жалал Абадда эл аралык Токтом Маматов атындагы университети менен, Баткен мамлекеттик университеттери менен биздин аймак аралык башкармалык кызматташуу жөнүндө меморандум түздүк. Бул боюнча бул меморандумдун алкагында ал биздин пробация органдарына ошол волонтерлорду тартуу. Мыйзамда, пробация жөнүндө мыйзамда волонтер, ал ким волонтер боло алат, волонтер кандай жумуштарды аткарат, ал нормалар жөнгө салынган. Ошонун алкагында биз азыркы күндө биздин аймак аралык башкармалыкта 15 волонтер кабыл алынды. Волонтерлорду кабыл алуунун тартиби жөнүндө атайын жобо, министрлик тарабынан бекитилген жобо бар. Бул боюнча атайын комиссия бар. Ошолор комиссия волонтерлукка талапкерлердин арыздарын карап, биз ошол жалпысынан азыркы күндө 15 волонтер эмгектенүүдө бизде. Рахмат чоң. Эми Марс мырза, мына сиздердин департаменттин өнүктүрүүсүнө жана натыйжалуу иштөө үчүн азыркы күндө эмне жетишпейт? Эми албетте пробация институту бул жаңы институт. Биринчиден, бул институт жаңы түзүлгөндө материалдык базасы жетишсиз болгон. Бул маселелер азыркы күндө чечилип атат. Мисалы үчүн биздин аймак аралык башкармалыкта кээ бир райондорубузда кызматтык кеңселер берилген, шарттары начар. Бул боюнча же убактылуу бир ошол жайга, кызматтык кеңсеге жайгаштырылып турулган. Бул боюнча юстиция министрлиги тарабынан атайын бир азыр долбоор иштеп жатат. Юстиция үйү деп, ар бир райондо юстиция үйү деген проект долбоор иштеп жатат. Ошонун алкагында азыр аймак аралык башкармалыкта мына Кара Суу району боюнча биз Кара Суу райондук пробация органы азыр убактылуу кинотеатрдан убактылуу 3 кеңсе берилген. Ошол жерде отурат. Буюрса ошол юстиция үйү долбоорунун алкагында азыр Кара Суу шаарында имарат курулат. Бул имараттан биздин кызматкерлерге кызматтык кеңселер бөлүнүп берилет. Ал жерде мамлекеттик нотариус, ГГЮП, мамлекет тарабынан кепилденген акысыз юридикалык жардам берүү мекемеси и ошондой эле биздин пробация органы ошол жерге жайгашат. Бул ошондой эле Ала Бука, Таш көмүр райондорунда дагы ишке ашты. Азыр имарат курулуп жатат. Анан экинчи маселе бул кадр маселеси. Эми биздин кызматкерлердин арасында мына основной негизги ишибиздин багытыбыз бул психологиялык, социалдык жардам берүү. Ошол багытта психологдор жетишсиз эле. Мына пробация органынын өнүктүрүүнүн жол картасынын алкагында быйылкы жылы жакында жаңы штаттык ыраттама бекитилди. Ал штаттык ыраттаманын негизинде бизге психолог штаттары берилди. Буюрса жакында эми бул боюнча конкурстар өтсө, бизге ал маселе дагы кандайдыр бир деңгээлде чечилет. Рахмат чоң. Бакыт мырза, сизге суроо. Мына пробация департаментинин азыркы күндө керектүүлүгү канчалык деп ойлойсуз? Азыркы учурда бул институттун пайда болгону өтө маанилүү. Эмнеге дегенде негизги максат бул ошол турмуштан адашкан жарандарды коомго кайтарыш. Өзү пробация деген латын сөзүнөн алганда сыноо деген билдирет. Ошол негизги дагы жана башка негизги максаты бул ошол түрмөдө отурган жарандардын санын азайтыш.
элде сөз бар го, тоо курдаганда эле отура берет түрмөдө деген. Ошондой болбостукту аткарыш үчүн ошол пробация департаменти, пробация институту пайда болду биздин мамлекетте. Эми буга чейин сөздөр айтылды, бул институтту өнүктүрүш керек. Өнүктүрүш үчүн мыйзамда каралып кеткендей ошол бейөкмөт уюмдар, коомчулук, башка мамлекеттик органдар мындай жардам берип, колдоп, ошо көмөк көрсөтүш керекти өтө мындай маанилүү деп эсептейм. Эмнеге дегенде азыркы учурда пробация кырдаалары саны жылда ай сайын көбөйүп атат. Ошондой эле пробация кызматкерлерине мындай оор дебейин, нагрузка болуп жатат. Ошондуктан Марс мырза айтып кеткендей эле волонтерлор тартылат мыйзам боюнча. Ошол волонтерлорду даярдаш максат болуп атат да. Кандай деңгээлде булар иштей алат? Мисалы мыйзам боюнча бир волонтерго 10 пробациянын кардары байланат. Мисалы ошол менен кандай жол менен иштейт, кандай аракеттер менен ошол социалдык баягы ресоциализация деп коет, коомго кайтаруу. Ошо биздин негизги ошо адам укуктары боюнча адвокаси борборунун негизги максаты ошол волонтер, башка кызматкерлер жана пробация мүчөлөрүнүн кеңештерин ошол эл аралык тажрыйбаны мындай көрсөтүп жана эксперт тарабынан мындай деңгээлин көтөрүш. Рахмат чоң. Эми биздин көрүүчүлөрдө кандайдыр бир суроолору же болбосо маселелери чечилбей аткан болсо сиздерге кайрылышы мүмкүн. Сиздерди кайсы даректер менен тапса болот, кайрылса болот? Тургундар негизинен бизге кандай байланышка чыкса болот? Бул биздин атайын сайтыбыз бар. Юстиция министрлигинин официалдуу сайты бар, пробация департаментинин сайты бар. Анан ар бир пробация органдарында бизден маалыматтык стендтер иленген. Ал жерде жарандарды кабыл алуу графиги бекитилген, кайсыл күндөрү кабыл алат. Бизде аймак аралык башкармалык жайгашкан жерибиз Ош шаары, Ленин көчөсү 312. Ошондой эле дагы кошумча айтып кете турган нерсе, мамлекеттик органдардын катарында биз дагы коррупцияга каршы күрөшүү, ошондой эле пробация кардарларынын укуктарын, мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо максатында бизде ар бир пробация органында мындай доступный жерде атайын ящиктер орнотулган, ошол информациялык стендтер орнотулган. Ал жерде коррупцияга каршы күрөшүү тийиштүү ушул маселелерди караган мамлекеттик органдардын байланыш телефондору, ишеним телефондору, сайттары көрсөтүлгөн. Ошондой эле биздин аймак аралык башкармалыктын контакттары, пробация департаментинин, юстиция министрлигинин сайты, ишеним телефондору көрсөтүлгөн. Жарандар эгерде кандайдыр бир маселелер боюнча болсо кайрылам десе, ошол биздин территориалдык пробация органдарынын эле имараттын сыртында ошол кутучага арыз калтырса болот. Ошол жердеги байланыш телефондору аркылуу тийиштүү органдарга же ошол бизге кайрылса болот. Рахмат чоң. Бакыт мырза, сизде? Мен эки сөз кошо кетсем, ошол адам укуктары боюнча адвокаси борбору биз ошо адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин мындай коргоо багытында иштеп келе жатабыз. Андан сырткары бизге көп жарандар кайрылат. Биздин уюм Ош шаары, Ленин көчөсү 273 дарегинде жайгашкан. Анан келгендер көп бизге. Биздин уюм ачык. Ошо жарандардын кандай бир суроолор болгон болсо, биз ар дайым жардам берүүгө даярбыз. Рахмат чоң. Биз бүгүн пробация деген эмне жана пробация кардарлары кандай социалдык көмөктөргө укуктуу деген мааниде талкуу жүргүздүк. Студиябыздын коноктору Марс Сансызбаев, пробация департаментинин түштүк аймагы боюнча жетекчиси, жана Бакыт Мойдунов, адам укуктары боюнча адвокаси борборунун юристтери катышып берди. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиздерде кандайдыр бир чечилбей жаткан маселеңиздер болсо, биздин даректерге кайрылсаңыздар болот. Кызматыңыздарда мен Бегайым Садыкова болдум. Аман туруңуздар.